Экинчи маселе миграция боюнча мигранттарыбызда аябай маселе көп. 18-20 жаштагы кыздарыбызды чет өлкөгө ата энелер менен чыгарсак, турмушка чыккандан кийин чыкса, же болбосо ушул багытта миграция тармагы келип бизге атайын комитетке маалыматтарды берсе. Бул боюнча мыйзамдарды да карасак. 8 жаштан өйдөнкү кыздарды сыртка ата энесинин көзөмөлүсүз жана жалгыз бой жибербөө боюнча жогорку кеңеште көтөрүлгөн сунуш боюнча сурамжылоо жүргүзүп жүрөбүз. Биз азыр ушул боюнча коомчулуктун пикирин угабыз. 18 жашка чейинкилерге барбай койсо деле болот. Окуп бүткүчөктөр 18 жаш өтөт да, туурабы? 18 жаштан өткөндөн кийин уже ардын өзүн билет да. Каалаган убакта барат да. Ошол нерселерди тыйып атышат да, кыздарды негизи эле жалгыз бой деп. Жалгыз бой деп тыйбайт да, тыйганга акчасы жок да. Мыйзам карап атышпайбы? Мен ага каршымын. Каршысыз, Ооба. Көрүп атасыз, атазыптан. Албетте колдойм. Анткени дегенде көрүп атасыз да. Чет мамлекетке барганда көпчүлүгү өзүн алып жүрө алат, анан көпчүлүгү бар турмуштун оош кыйышына байланыштуу бир аз туура эмес жолдор кетип калып атат да. Негизи туура эле болот эле, колдойт элем. Даже не знаю. Даже поддерживаете или нет? Я вообще нейтралитет. У разного же разная семья бывает. Кто-то кормилица единственная. Я тоже за то, чтобы не выпускать, да. Если проституция, а если человек, например, если вы в своей отрасли незаменимый работник, почему бы и нет, если пользу еще привезете сюда? Менин пикирим туура эле. Потому что мне 18-ге чыкканга чейинки чыгарганга болбойт. 18 өткөндөн паспорт алып кете берсе болот. Эми ошо кичине караш керек да. Эми Казакстанга чыкса другой дело, Москвага за границага кетип калып атпайбы? Ошо бойдок кыздарды анан ата энеси жок жибербеш керек деп Атазов айтып чыкты го. Жок, биринчиден бул чын эле туура эмес. Уже 18-ге чыккан кыз уже мне да, уже паспорт болгондон кийин уже самостоятельно считается. А эгер 18-ге чейин болсо, я, например, поддерживаю. Жаш кыздар чыгарганга болбойт. Ал эми үйдө болуш керек да, чын айтайын. Туура эле го дейм. Туура деп. Туура эле деп ойлойм. Эми кимге кандай, мага туура да чыгаралат. Эми жалгыз ата энеси жок жалгыз чыгарганга болбойт деп ойлойм. Оюм кандай десем, бир чет алардыкы деле туура. Анткени деген биздин кыздар ар кайсы жака барып, мындай өзүнүн укугун тебелетип коюп атат. Анан дагы эми кыргыздын намысын эме тепсеп коюп атат деген ойдомун да. Негизи туура эмес эле деп коем. Ойлойм да, эми Чыгарыш керек, э? жок, чыгарбаш керек. Чыгарбаш керек. Пикириңиз кандай? Ошол туура эле. Туура эле. Жаш кыздар деген өздөрүн токтото элек, акыл эси толо элек. Эми дүйнөдө ар кандай нерселер бар да. Качан өзүнүн акыл эсине келип, өзүн алып жүргөндү билип, шаарда жүргөн, сыртта жүргөндү билгенден кийин анан чыкса болот да. Жаш да 18 деген өтө эле жаш. Менимче даже такшалгандан кийин окуусун бүтүп такшалып анан 18-20 жаштан өйдө кыздарды деп жатышат да, бойдок кыздарды чет өлкөгө чыгып баштайт. 18 жаштан өйдө 20 жашка чыккандан кийин өзүн кармаганды, өзүн тейлегенди, эл менен общение кылганды билип калат да. 18 жаш кичинекей кыз да, жаңы эле. 18-20 жаштан кийин. Алар чыга берсин да, иштебесин да. Каршы эмес. Каршы эмес, чыга берсин, иштесин, элди көрсүн, журтту көрсүн. Эми негизинен бойдок кыздарды жөнөткөн туура эмес деп ойлойм да. Анткени ал жакта баягындай ал үстүнөн көзөмөл кылган киши жок. Ошонун артынан жакшы эмес жолдорго түшүп кетиши мүмкүн. Мен чыкпасын дегенге кошулам. Аларга ушул жерден жумуш таап бериш керек. Кыргызстанда. Кыздарды сыртка чыгаруу дегенде кандай түзүлсөк болот? Эгерде мен окууга кирип жаткан болсо, анда каршы эмесмин да. Анан жумушка иштеген кетип жатса, анда каршылык коюш керек го деп ойлойм. Себеби 18, 19, 20 жаштагы кыздар бар, аябай жашта баталданып калышы мүмкүн. Эми мусулман болгондон кийин кыздарды ошентеткен жакшы. 18-20 жаштан кийин турмушка же бир жолдошу менен же тууган уругу менен барса жакшы да. Андан өз башча кеткен болбойт да. Биздин динибизде туура келбей калат. Ондайга кандай нормальный иштей алса, иштештин жолун билсе, чыкса болот. Эгер 18-20 жаштан өткөн кызыңыз болсо,
Siz чыгарат белеңиз чет өлкөгө өзүн? Билбейм, азыр окуйт да. Иштеп келүүгө балким окууга. Окуйт, эми окуусу боюнча барса жөнөтөт. Иштөөгө жок. Жок, иштөөгө жөнөтөт.